see you cry. I never listen to your tears. Салам достор, бүгүнкү сабакта мен корей тилиндеги ата тоштор боюнча бир аз түшүнүк бермекчимин. Ата тоштор негизинде корей тилинде өзүн курактуу жана улууларга болуп экиге бөлүнөт. Булар негизинде корейлер улууларды абдан катуу сыйлагандыктан булар улууларга да өзүнчө корей тилин үйрөнүш үчүн өзүң курактуу сүйлөөнү, эки тилдүү сүйлөшүштү үйрөнөсүң да. Негизи кыргыз тилинен биз сиз деп эле айтабыз го, сиз мону кылып койсоңуз болмок, сиз деп, улууларды сиз деп гана сыйлайбыз да. Бирок корей тилинде аябай көп да, бунун эки түрдүү сүйлөө речини үйрөнөсүң да. Улууларга кантип сүйлөйсүң? Мындайча айтканда, улууларга дагы башка эле сөздөрдү колдонушат. Өзүң курактуу адамдарга совсем башка сөздөрдү колдонушат да. Негизинде корейлер улууларды абдан сыйлаган үчүн, ошондуктан өзүң курактууну эле үйрөнүп туруп улууларды үйрөнбөй койсоң, анда сен Кореяга барганда сүйлөй албайсың да аларга. Мисалы, могул жерде мен десек, на десек, на улууларга мен деп айтыш үчүн сен чо дешиң керек да. Сен улууларга на деп койсоң, алар туура эмес ойлоп алат, мени сыйлап айтабы депчи. Ошондой эле сен болсо но болот өзүң курактуу адамдарга. Ал эми чоң улууларга айтыш үчүн таңшин деп айтасың да, таңшин. Ал эми ал бала болсо к болот. Бирок улууларга да өзүң курактууларга да к деп айта бересиң. К сарами, ал бала, адам же ал адам десекчи, к сарами деп айта берет да. Ал эми алгыс, кыньо, алгыс, кыньо болот. Ал эми биз бул ури. Өзүң курактуу адамдарга ури дейсиң, бирок улууларга чохи дейсиң да, чохи. Андан кийин алар десек, алар бул бирок өзүң курактууларга деле, улууларга деле кыдыл деп айтыла берет. Кыдыл депчи. Анда эмесе ушул улуулардын өзүнчө өзүң курактуу өзүнчө буну жөн гана жатташ керек. Жаттоо үчүн силер бир тетрадь алып туруп, ошону мисалы могул сөздү на өзүң курактууга айтылат деп, ошону бир сөздү кайра кайталап жаза берсеңер дагы бат эсиңерде калат. Улуулардыкында улууларга айтылат деп кайра тез бат-баттан жаза берсеңер, эсиңерде негизи бат калат да. Бүгүнкү сабак соңуна чыкты. Сиздерге чоң рахмат. Подписация басып койсоңуздар, мен сиздерге ар дайым бул корей тилиндеги аябай сонун маалыматтарды киргизип турмакчымын. Анда эмесе сиздерге чоң рахмат.